Ошол эле учурда аптекада бардык дарыларды сатышат. Барсаңыз, кирип, баш оору, тиш оору бардыгы дары табасыз. Бирок дагы бир аптека бар, бул аты мечит. Мечит. Аптекага барсаңыз сырткы дабааларга дарыларды сата турган болсо, ички жан дүнүйө, руханият, жүрөк, бүт бардыгынын оорусуна дары сатыла турган жер бул мечит мекендешим. Ал жердеги фармацевт молдо деп аталат. Ал менен барып жарым саат сүйлөшсөң, аялды урбаштыкка, кишини изет кылышка, чоңду урмат кылышка, адамгерчиликти, ички тынчтыкты сага кадимкидей фармацевт дары куйгандай куюп коет да. Биз баягыдакай жатып алып, мынтип сайып бирдекелерди алабыз го. Капница. Ошондой куйганы сыяктуу бизге куюп коет көп нерсени. Биз аптека менен акчаны аябастан сонун мамиле кылып атабыз. Бирок мечит менен мамилебизди үзүп коюп атабыз да. Илимдүү, билимдүү уролог, илимдүү, билимдүү күчтүү адамдарга жакындай беришибиз керек. Алар менен ар дайым сухбеттешип, чайлашып, жайлашып, керек болсо тууган урук деңгээлине чейин жакын мамиле кылышыбыз керек. Себеби алар биз билбеген көп нерсени билет да. Ошондой экен мекендешим. Алар деле кыйын эмес. Алардын бир эле айырмасы бизден көбүрөөк окушту, бизден көбүрөөк эмгек кылышты да. Ошондой экен аракет кылайлы ички фильтрибизди тазалаганга.